3 унаанын катышуусунда жол кырсыгы катталды. Бишкектеги түштүк магистралда 3 жеңил унаанын катышуусунда жол кырсыгы катталды. Lexus, Honda жана Mercedes-Benz үлгүсүндөгү автоунаалар Байтик, Батыр, Масалиев көчөлөрүнүн кесилишинде турат. Кырсык болгон жерде жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылган башкы башкармалыктын кызматкерлери иш алып барышууда. Булак Кабар Чекит KG. Салык кызматкерлерине каршы соттук териштирүү уланат. Бишкектин 1-май райондук сотунда мамлекеттик салык кызматынын кызматкерлеринин үстүнөн соттук териштирүү жүрүп жатат. 22 мартта сотто мурунку салык кызматкери Дилбара Боронбаева, мамлекеттик салык кызматынын төрагасынын орун басары Кубанычбек Кумашев жана мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басары Замирбек Ниязалиев көрсөтмө беришти. Ниязалиев өзүнө карата чыгарылган айыптоочу бүтүмдүү түшүнбөгөнүн айтты. 2018 жылы УКМК атайын операциянын негизинде чет өлкөлүк жалган фирмалардын жасалма документтерин жана мөөрлөрүн тапкан. Мындан мамлекеттик бюджет 600 миллион сомдон ашуун зыян тартканы кабарланган. Маалыматка ылайык, Интеррус Рейд жана Polaris ишканаларынын жетекчилери салык жана бажы кызматкерлери менен сүйлөшүп алып, өлкө бюджетинен 393 миллион сомду мыйзамсыз алышкан. Мындан тышкары 239 миллион сомдон ашуун салык төлөшкөн эмес. Бул иш боюнча 13 кишиге кылмыш иши козголгон. Алардын ичинде мамлекеттик салык кызматынын 6, мамлекеттик бажы кызматынын 3 кызматкери бар. Буларга алдамчылык жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренелери менен айып коюлган. Булак Азаттык. Курсан Асанов Аксайдагы спорт комплекске ысымын берилишине каршы болгон. Баткендин Аксай айылындагы спорт комплекске Курсан Асановдун ысымын жергиликтүү бийликтин демилгеси менен ыйгарылган. Аксай айылынын башчысы Эркин Жолчиев Калыс медиага билдиргендей, Асанов мындай чечимге дароо каршы болуп, спорт комплекске мамлекетке эмгеги сиңген чоң ишмерлердин ысымын ыйгарууну сунуштаган. Курсан Асанов 2013-14 жылдары чек арадагы абал мындан да оор болуп турганда биз менен болгон. Акыркы учурда да телефондо тынбай байланышып, кийин өзү келди дейт Жолчиев. Ички иштер министринин орун басары Курсан Асановдун ысымы спорт комплекске коюлганы бүгүн белгилүү болгон. Көпчүлүк соцтарма колдонуучулар Аксайда абал эми турукташып жаткан учурда бул чечим орунсуз экенин айтып, анын үстүнө киши тирүү кезинде мынтип ысым ыйгарууну сындашкан. Булак Калыс медиа. Жактан келген жокмун. Туру, анан мен суранып кетем аба. Баат аксакалдар. Ушуну мен ойлоп атам, Кыргыз элинде Баткен областынан чыккан биздин агаларыбыз көп болгон. Кыргыздын кылым карыкка Кыргызда учу куруу болгон эмес. Бул Абдыкадыр Орозбеков, Кыргыз биринчи жетекчи болгон, башкача айтканда мамлекет башчылары. Исхак Разаков, ошондой Абсамат Масалиев деп. Өзүңөр макулдашып туруп, спорт сарайында дагы ошолордун атын берип койсоңор мен ыраазы болом. Ошол тууру болот деген кандай дейсиңер? Тууру? Давайте ошону бир колдоо берип, мен калай мына Эркин колдон келишинче дагы ады көргөндөн кийин жардамымды берем. Сөзсүз түрдө. Спортсмен катары, жөнөкөй жаран катары, ошондой.